بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alım Abdurazak Al-Badr'dın Baçabazlıktın azabı jana balesi tuuralı kıskaça nasatın uğuңuzдар. Alhamdulillah Rabbil alamin. Maqtoolordun baары jeke жалгыз Allahqa gana taandyk. Men ibadat kılууга, sıyınууга, kulçuluk kılууga tatıktуу. Akılуу eç kim jok, jeke жалгыз bir Allah'tan başka. Al жалгыз, anın eç bir şerigi jok ekenine. Jana Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tın kulu jana elçisi ekenine kübölük beremin. Paygambarыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemga, anın üy bülösüne, jana sahabalarına, bardyk ayıp kemçildiklerden aruu jana taza bolgon Allah'tın salam salavattары bolsun. Andan soň استمعنا إلى آيات كريمات فيها ذكر Allah özünün sözü bolgon Kur'an'dagı ayattardın birinde Paygambar Lut aleyhisselam jiberilgen qoom tuuralı eskerip alar jönünde bayandayt. Al qoom ötө buzuku çekten çıkkan qoom bolgon ele. Aga çeyin anday buzuku qoom alamda bolgon emes. Alardın kılgan kılıktары ötö ıplas. Buzuku çekten çıkkan en jaman күнөө işler bolgon. Taktap aytkanda al qoomdun erkekteri biri menen jınыстык katnaş kılışıp baçabazdıkka baş otu menen kirişişken. Al qoomdun ушундай ıplas жана жиркеничтүү işlerdi kılgandары alardın çekten çıkıp akıldарын jogotkonduguna жана tabiattan tayganına dalil bolot. تدل على مسخ Alar aybandan dagı tömön dengелге түшүп, aybanдар da kılbagan nersени kılıştı. Oşon üçün ilim eğileri aytışat, anday jaman ıplas buzukuluktу jada kalsa aybanдар da kılışpayt dep. Misalı, teke tekege sekirbeyt, eşektin erkegi erkek eşeke sekirbeyt, buka bukaga sekirbeyt, ittin erkegi erkek itke sekirbeyt. Jana başka aybanдар dagı oşol qoom kılgan işti kılışpayt. Aybanдар kılbagan işte akılынан кеткен жана tabiattan taygan oşol qoom kıldı. Sebebi alar özdөрүнүн калоо кумарларын гана ойлошуп, ошону гана ишке ашырууну максат кылышкан. Андан башка эч нерсеге маани бербей калышкан. Ошол коомдун акыбети өтө оор жана жазасы катуу болду. Аллах Таала аларга периштелерди жиберип, алардын шаарларын астын үстүн кылып төңкөрүп салды. Аллах Тааладан келген мындай жаза алардын бузуку ыплас, чектен чыккан иштер үчүн болду. Бул тууралуу Аллах Таала Худ сүрөсүнүн 83 жана Зарият сүрөсүнүн 59 аяттарында мындай деп айтат. وقد قال الله سبحانه وتعالى Мындай азаптар ар кайсыл замандагы Лут коому сыяктуу залымдардан алыс эмес. Зулум кылган адамдарга өздөрүнүн мурунку заманда өткөн шериктеринин азабына окшош түбөлүк азап бар. Аллах Таала ошол бузуку ыплас коом тууралуу эскерип, алардын кылган күнөөлөрүнүн акыбети кандай болгонун кабарлады. Жана бул эскертүү акылы бар адамдар үчүн чоң сабак болду. في الدنيا والآخرة. Мындай бузукулукту кылып чектен чыгуунун аягы бул дүйнөдө жана ахиретте кыйроо калып бараары айтылды. Кимде ким ошол Лут алейхиссаламдын коому жасаган ыплас, бузуку иштерди кылган болсо, ага ошондой ар түрдүү балээлер келет. Андай бузуку ыплас иштерди кылган адамды Аллах Таала кыямат күндүн азабына чейин эле бул дүйнөдө өтө катуу жаза менен жазалайт. Аллах Кур'андагы бул аяттарды өзүнүн пенделерине сабак болуусу үчүн эскертти. Жана бузукулуктун акыбети кандай жаман болот экендигин баяндады. لعباده ليعتبر العاقل. Улуу арштын ээси болгон берешен Аллахтын көркөм ысымдары жана улуу сыпаттары аркылуу сураймын. Аллах бизди өзүнүн салих пенделерин сактагандай сактоосун, жана биздин абалдарыбыздын баарын оңдоосун сураймын. ونسأل الله الكريم О Аллах, бизди өзүң жаман кулк мүнөздөн жана адепсиздиктен сактай көр. Напсибиздин жамандыгынан жана амалдарыбыздын жаманынан сакта. О Аллах, бизди шайтандын азгырыгынан жана ширкинен сакта. О Аллах, өзүбүздүн напсилерибизге жана башка мусулманга жамандык кылуудан сакта. Пайгамбарыбызга Аллахтын салам салаваттары болсун. صلى الله وسلم على رسول الله.